Үрөй учурган окуя КЗ 12 жаштагы кыз төрөгөн баланын атасына сот өкүм чыгарды. Москвага барып бала чака багам деп мигрантыбыз стройкада каза болду. Жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бишкекте үрөй учурган жол кырсыгы катталды. Lexus унаасы жибек жолу менен күнбатыш жака бара жатып, алдына чыккан санатаны ыргыта сүздү. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Жибек жолунун авария өтө күчтүү болуп тургу дейм, а? Бай. Жибек жолу Турсбековада. Жибек жолу Турсбековада авария болуп. Бүгін 26 март тугандар. Күчтүү болуп тур өздөгү. Могу Lexus солго бурулганбы же эмне болгон? Түшүнүксүз да. Жаман страшный болуп тур, бирок, а? Бай. Терең ойланып атышат. Не кылсак, не кылып жетсек буну депчи. Lexus менен саната болуп калам муну. Бу мияктан чыккан экен да, кара. Муну саната чыкканда Lexus келип уруп тур да. Качпа? Мияктан чыкканда бучу. Бул жерден чыга турган жол бар экен да өзү. Ох, энени. Страшный болуп тур бирок же. 150 000 сомдун башын жей турган авария болуп тур да. Бишкекте айдоочулар жолго байланыштуу келишпестикке барып жанжал чыкты. Эркек киши автоунааны башкарган кызды токтотуп, анын телефонун тартып алган. Ушундан улам экөө уруша кеткен. Чё надо? Скучно. Погнали, как обычно, это дикое зверье посмотрим. А они разве еще не ушли? Не, вон еще ходят. Мама, смотри, там волк. А это тигр. Не обижай. Ну, погоди, Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Москвада курулушта иштеген мигрант каза болду. Москва шаарында курулуштардын биринде иштеп жаткан мигрант бийиктиктен кулап кетип каза болду. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, окуя 26 мартта болгон. Анда 31 жаштагы Орто Азиядан келген мигрант курулушта иштеп жатып, кокусунан бийиктиктен кулап кетип, окуя болгон жерде каза болгон. Учурда окуянын чоо жайы такталууда.
маркум кайсыл өлкөнүн жараны экени айтылган жок. Булак суу беркежи. Европанын дагы бир өлкөсү эми аялдарды аскерге чакыра баштайт. Дания Орусия тараптан күчөгөн коркунучтун шартында өлкөнүн куралдуу күчтөрүн жогорулатуу үчүн 2026 жылантарда аялдар үчүн милдеттүү аскердик кызматты киргизет. Бул тууралуу Bloomberg агенттиги жазды. Даниянын коргоо министри Троэлс Лунд Полсен белгилегендей, өкмөт адегенде аялдар үчүн 2027 жылантарда милдеттүү аскердик кызматты киргизүүнү пландаган. Бирок кийин өкмөт реформаны тездетүүнү чечкен. Эми Данияда аялдар дагы милдеттүү түрдө аскерге чакырыла баштайт. Учурда Данияда аялдар армияга өз каалоосу менен бара алышат, ал эми эркектер 18 жаштан баштап армияга чакырылат. Бул Европадагы аялдардын аскерге чакырылышынын биринчи учуру эмес. Швецияда 2017 жылдан бери кыз кишилер аскерге чакырылат. Мындай мыйзам Норвегияда дагы бар. Булак суу беркежи. Казакстанда 12 жаштагы кыз төрөгөн сот шектүү жигитке өкүм чыгарды. 26 мартта Казакстандын Павлодар облустун соту 12 жаштагы кызды зордуктаган 17 жаштагы өспүрүмгө карата өкүм чыгарды. Бул тууралуу казак басылмасы Тенгер News Казакстан жазды. Маалыматка ылайык өткөн жылдын июль айында 12 жаштагы окуучу кыз төрөгөн. Мындай маалыматты билим берүү башкармалыгы тастыктап, өспүрүм эне 1 айдан кийин 13 жашка толо турганын билдиришкен. Аталган факты боюнча кылмыш иши козголуп, кыздын 17 жаштагы тууганы кармалган. Ал эми сот 1 жылга жакын убакыттан кийин жашы жете элек баланы зордуктоо, жашы жете электерге карата сексуалдык мүнөздөгү зомбулуктар аракети менен 17 жаштагы өспүрүмдү күнөөлүү деп таап 10 жылга эркинен ажыраткан. Соттолгон адам жазасын орточо коопсуздук мекемесинде өтөйт. Сот өспүрүмдү жашы жете элек деген экинчи топтогу майып экенин эске алып, ишин жеңилдетүү менен караган. Ал эми айрым жергиликтүү басылмалар жашы жете элек эне менен наристенин абалы жакшы экенин жазышкан.